мекенди сүйөлү, мекенди коргой билели деген сөз жок. Тарбиясы жок болсо аны бир тыйын да. Ошол жакшы заман чыдап эле келатабыз. Жок да негедир. Келеби келбеби да белгисиз болуп турат да. Тандап алуу кыйын болуп турган заманда турабыз да азырчы, мисалы үчүн. Сөзсүз бир кандайдыр бир деңгээлде кесепеттери тиет да. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Кыргыз азыр чек ара дегенде баарыбыз солуп кетчү болдук. Чек ара ар бир мамлекеттин, айрыкча биздин кыргыздардын, биздин эгемендүүлүктүн, көз карандысыздыктын эң негизги символу катарында каралып калды азыр. Бүгүн ушул чек ара маселеси боюнча деги эле чек ара деген эмне? Чек арада жүргөн, чек арада бизди кайтарып аткан балдар кандай күндөрдү өткөрүп, эмнелерди ойлонот деген суроолордун айланасында кеп кылалы деп, өзү чек арачы, полковник, биздеги бөрү деген атайын кызматты негиздеген, жана азыр да ошол коомчулукта коомдук бир уюмду негиздеген Мирлан деген жигитибизди чакырдык. Саламатсыңбы, Мирлан? Саламатсызбы. Силерди көргөндө, чек арачыларды көргөндө, азыр кичинекей баладан президентке чейин чек ара дегенде баарыбыз ойлоно турган учур келип турат. Айрыкча акыркы жылдары бул бизди баарыбызды тең чек ара өтө маанилүү экенин, чек ара менен абайлап сүйлөшүш керек экенин, чек арада жүргөндөрдү өтө баалашыбыз керек экендигин билдирди. Шундан улам жакында бир маек бериптирсиң, интервью. Чек ара дегенде сиз эмнени ойлоносуз? Саламатсыздарбы да бир жолу. Чек ара дегенде мен жеке жападан жалгыз бир гана нерсени ойлонбойт экенмин. Чек ара деген бул менин жумушум гана болгон жок. Чек ара бул менин жашоомдун эң негизги бөлүгү болуп калды десем жаңылышпайм. Анткени аскердик окуу жайын бүтүп эле чек ара кызматында 10 жыл кызмат кылып, болгон бардык өмүрүмдөгү жакшы нерсе жашоомдогу ошо чек ара кызматы менен, анын ичинде өзгөчө бөрү спецназ менен тыгыз байланышта болуп калган. Башка кызматтарга, башка күч түзүмдөрүндө да кызматымды улансам дагы мен дайыма өзүмдү чек арачымын деп келгем. Анан азыр деле айта беребиз чек арачыбыз деп. Орустардын бир макалы бар, бывших пограничников не бывает дегенде. Чек ара дегенде биз жүгүрөгүбүздүн эң төрүндө орун алган нерсени ойлойбуз. Бүт өмүр, Бүт өмүр. Бүт өмүр. Бул көпчүлүк чек арачыларга таандык сезим да. Эмнеге чек арачы болуп калдыңыз? Ушул суроону акыркы убактарда беришти мага да. Мен да ойлонуп көрсөм, мектепте окуп жүргөн кезде эле бир сочинение деген жаздырчу эле мугалим эжекейлер. Ошондо жаңыдан сочинение жазып калган кездерде бир башка окуучу дос кыздарым бир 3-төн 4төн барак жазганда мен 10дон ашык баракты сочинение жазып турам да, ошондо чек арачы жоокер болом деп жазган экенмин да. Баягы таасири күчтүү болгонго дейм, баягы биздин убактагы мектептеги окуу программаларында камтылган макалалар, аңгемелер, ошол кездеги үйдөгү китепканада болгон китептердин, ошолордун таасири, телевизордо көрсөтүлгөн кинолордун таасири ошол болду деп ойлойм да. Мен чек арачы болом деп чечимге келишим. Өзүңүздүн жериңиз чүйдө экен, анча деле чек ара маселелүү жерде эмес. Ошол мындай таасирин билгим келет да, ошо китептерден жана башкалардан башка дагы эмне мынча сизди ошо чек арачы болгонго түрттү? Чек арачы булар биринчиден жоокер, аскер келишет. Аскердик форманы кийүү ар бир эркек балага, өспүрүм балага аябай бир кызыгууну жаратат эмеспи? Ошол сезимдердин эмесинен кызыгып эле аскердик окуу жайына тапшырып, аскердик окуу жайыны бүтүп аткан мезгилде бизге ушундай эме болуп калды. 1999-жылы Кыргыз мамлекети чек араны кайта бороону өзүнүн мойнуна албады эле. Биз болсо 2000-жылы биринчи офицердик наамыбызды, лейтенант наамын алып, армияга офицер катары түшө турган мезгилде чек арага кадрлар көп керек болуп, анан бизге чакыруу түшүп калды. Сүйүүнү менен кабыл алып,
2000-жылдан баштап ошо чек ара кызматында август айынан бери кызмат кылып калдык. Тополоң чыгып башталган кезден баштап эле ошону менен тыгыз байланышта болуп калдык. Мисалы, сизге чек арада азыр эми эс алууда экенсиз. Чек арада чыр чыкты дегенде көзүңүзгө биринчи эмне элестейт? Чек арада чыр деген сөз сиз үчүн кандай таасири бар бүгүнкү күнгө чейин? Бул жеке менин эле оюмдагы, менин эле жүрөгүмдөгү бир кабатыр болуп жаткан маселе болбосо керек. Азыр коомчулуктун мамлекеттик кызмат менен иши да жок, жөнөкөй жүргөн жарандардын да оюнда, жүрөгүндө азыр чек ара маселеси мында терең орун алып турат, кабатыр болуп, баардыгы билип турат да. Бул чек арада чыр чыкты дегенде, чек арада кызмат кылып кеткен ар бир ардагердин, чек арада кызмат кылып башка күч түзүмдөрүндө кызматын улантып жаткан адамдардын дагы аябай бир чочулуу, кабатырланган болгон сезимин оготот. Бул чек арада чыр деген бул акыркы 1 жыл же 2 жыл ичинде эле чыгып аткан жери жок. Чек арада чырсыз, жаңжалсыз, конфликтсиз акыркы 24 жыл ичинде бир да жыл өткөн эмес да. Бул чек арада чыр дайыма болуп келген. Бул эми масштабы жагынан, кесепети жагынан мындай оор бир аябай кайгылуу нерселер менен акыркы жылдар эле коштолуп кетти да. Чек арада чыр дайыма чыгып келген. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш, мыйзам ченемдүү. Азыркы биздин акыбалга салыштырмалуу баардыгын эсепке алганда бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Такталбаган тилкелерибиз бар да. Анан географиялык шарты дагы татаал. Бул чек арадан чырлар ошол себептен эң негизги келип жаткан такталбаган тилкелердин болушу менен түшүнүрүлөт да. Мирлан, чек араны чек арачылар кайтарыш керекпи же эл кайтарыш керекпи? Чек араны жапа-тырмак баардыгы чогуу кайтарыш керек да. Чек арачыларга негизги мыйзам тарабынан жүктөлгөн тапшырмалары менен, алар өзүнүн ирети менен, ырааты менен чек араны уюштуруп, кайтарууну, коргоону кайтарышат. Жергиликтүү эл жапа-тырмак жардам берип, алардын жардамы дагы, алардын караны дагы, алардын орду дагы чек арачылар колдонуп, ошо чек араны сапаттуу кайтарышы керек да. Жеке эле жергиликтүү жашаган эл эмес, мамлекет тараптан дагы колдоо керектүү деңгээлде дайыма үзгүлтүүсүз берилип туруш керек да. Чын-чынына келгенде чек ара маселебиз биздики акыркы жылдары бир көмүшкөдө экинчи планга жылып кеткен да. Баягы башынан эле тарыхка кайрылсак, эгемендүүлүктү 90-жылдарда алып атпайбызбы? Чек араны кайтарууну 99-жылы өз мойнубузга алып атабыз да. Дагы бир 10 жылга жакын убакыттын ичинде баягы может бир белгилүү себептери болгондой, баягы белгилүү түшүнүктүү себептер менен бизге орус аскерлери чек арабызды кайтарып келген. 99-жылдан баштап чек араны өзүбүз кайтара баштадык да. Чек арага толук кандуу акыркы бир 5-6 жылдын ичинде гана көңүл бөлүнүп, керектүү баягы өлчөмдө мындай жардамдар, колдоолор эми мамлекет тарабынан көрүлүп баштады деп азыр айта алсак болот да. Чек арачылардын көйгөйү өтө эле көп болгон, ыңгайсыз шарттары да аябай эле көп болгон. Чек арачылардын чыдамкайлыгы менен гана коомчулукка көп белгилүү болбой, алар өздөрүнүн тапшырмаларын аткарып келишкен да. Мен мисалы беделде тиги Кыргыз-Кытай чек арасында болгом, көрүп келгем, жанагы биздин 16-жылдагы улуттук көтөрүлүшкө байланышкан бир долбоор менен. Ошондо биздин чек арачылардын кийген кийими, бизди кайтара турган курал-жарагы, алардын ички жанагы техникалык жабдуулары өзүнчө кейиштүү акыбалды көргөм. Бирок балдардын духун мен ошондо сезгем. Балдар бир ат менен эле бардыгын тейлеп коерун. Биздин чек арачыларда бардык чек арада ошондой духу бар балдар барбы? Чек арачылар өзүнүн духу, өзүнүн мен чек арачымын деген сыймыктануу сезими бул илгертеден эле бар. Ошон үчүн чек арада кызмат кылам деп аракет кылган, максат кылган адамдар, жаш өспүрүмдөр биздин убакта деле ошо чек арачы болом деген бир максатты коюп алып, аракет кылып, сыноолордон өтүп, текшерүүлөрдөн өтүп, анан чек ара кызматынын кызматкери боло аласың да. Бул чек ара кызматкери болгондон кийин бул сыймыктануу сезими ар дайым
мындай бар болуп келген да. Ошол дукту берет көкүрөгүндөчү. Ачкачылыкка дагы, токчулукка дагы, ысык суукка дагы баары жогуна кайыл болуп, эң биринчи тапшырмасы кандай, ошо тапшырманы аткаруу керек деген сезим менен келет да. Эми сиз чек арада иштеп жүргөндө башка коңшу биздин кошуналардын же башка чет өлкөлөрдүн чек аралары кандай мүмкүнчүлүктө кайтарылып жатканын көргөнсүз да. Ошондо ызаланган жок белеңер? Мисалы башкаларда жакшы жабдуу бар, башка жакшы жашаган жерлери, ысык суу, муздак суу дегендей айтып атам да. Ошолорду башка өлкөлөрдүкүн көрүп, силер духуңардан башка эчтеке жок болуп турган учур, жана 9 жыл башка бирөөлөр кайтарып биздин чек араны. Ошондо силерди эмне сактап калды? Эмне ошол чек арада калып аягына чейин чек араны кайтарганга? Ооба, чек арада кызмат кылып жүргөн жылдары кесипкөйлүктү жогорулатуу офицерлерди тандап чет өлкөгө окууга, тажрыйба алмашууга жөнөп турат мезгил мененчи. Ошол кездерде биз өз көзүбүз менен көрүп калдык, башка өлкөлөрдүн чек арачылары кандай жабдылган, кандай шарттарда кызматын өтөшөт. Бирок бул бизге ишенимдүү айта алам, мындай эч кандай бир жаман таасирин тийгизген жок. Ал кезде ызаланган жоксуңар? Ызаланган жокпуз. Болгону сабырдуулук менен биздин мамлекеттин ичиндеги экономикалык акыбалга бул байланыштуу болот да, баягы жабдуу, камсыздоо маселелеричи. Биздин өлкөгө дагы бир жакшы күндөр келет, жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, чек ара кызматына керектүү деңгээлде жардамдар уюшулуп, аскер кызматкерлерин жашоо, анан кызмат шарттары жакшыртылат деген ишеним менен бардык эле мага окшогон жоокерлер, чек арачылар, коллективи менен ардагерлер өзүнүн кызматын улантып келишкен да, тапшырмаларын аткарышыпчы. Азыр деле акыбал ушундай, бардыгы чек арачы экенине сыймыктанышат. Болгон коллектив, таныган, тааныбаган эмес адамдардан деле чек арачылар менен баарлашып, жолугушуп, көп өткөрүп жатабыз да. Азырчы мындай байкалып турат да. Кечээ күнү эле 28 май чек арачылардын кесиптик майрамында Баткен жергесине барып, коллега иничектерди майрам менен куттуктап, посттордун баарын кыдырып, бир көңүлдөрүн көтөрүп, бир маанайын көтөргөнгө аракет кылып келдик. Акыбал түшүнүксүз, анан оор боюнча сакталып турат ал жерде. Ошого карабастан балдардын мындай духу бар экендиги, эч кандай бир нерсе, бир мындай кызматын, тапшырмасын аткарууга жолтоо болбостугуна дагы бир өз көзүбүз менен көрүп, ишенип, мындай маанай жарык көңүлүбүз көтөрүнкү болуп келдик да. Мирлан, бизде чек арада бир кылт эткен маселе жаралбаш үчүн эмне керек өлкөгө? Бул 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан татаал маселелерди азыр чече коет деп ишенгенден мен да алысмын. Эң биринчиден такталбаган жер тилкелерин такташ керек. Ал жерде эки мамлекеттин тең өзүнө бири-бирине дал келбеген кызылчылыктары бар да. Анан бул тез арада чечилип кетет, же чечилбей калат деген ойдон да алысмын. Болгону азыр бизге кыргызча айтканда сабырдуулук керек го дейм. Анан кылдат караш керек, кылдат караш керек. Ал жерде өтө кылдат карабаса, эң биринчи ал жерде жергиликтүү жашап жаткан тургундардын өмүрлөрү коркунучка кептелип калышы мүмкүн. Жашоо тиричилиги бир кыйынчылыктарга дуушар болуп калышы мүмкүн. Ден соолуктары бул биринчи ошол да. Жергиликтүү эл ошо жерлерде аябай көп жайгашкан жашашат да. Алардын жашоолору ошол жерде өтүп жатат да. Биринчи нерсе ушуну эсепке алуу менен анан калган маселелер кечи керек да. Жана жергиликтүү жердеги чек арачылар биз биякта отуруп алып ар кайсыны сүйлөгөнгө караганда алар баягы түбүнөн билет да маселени. Мисалы, сиз ушул айрыкча Баткен жергесинде азыр биздин жүрөгүбүз Баткен болуп атпайбы? Ошол жерде кандай дейсиз, кайсы нерселерге бийлик же мамлекет же бизге окшогон коом мындай бир мындай туура көз караш кылып мындай жанынан жардам беришибиз керек? Же биз алыс болуп атабыз, чек арачыларды биз түшүнбөй атабызбы, же чек арада жашаган элди түшүнбөй атабызбы? Мүмкүн ошондой нерсе бардыр, орун алгандыр түшүнбөстүктө. Анткени өзүңдүн көзүң менен көрмөйүнчө
көп нерсе бир туура эмес элестетип алганга, туура эмес түшүнүп алганга шарт түзүп коет эмеспи? Баткенге ошол айылдарга, чек арага жакын жайгашкан адамдардын жашоо шарттарына, чек арачылардын кызматтык шарттарын көрүп, билип келгенден кийин адамдын ою сөзсүз түрдө өзгөрүлөт да. Алыста туруп алып, барбай, же болбосо интернет бетинен эле учкай маалымат алып алып, анан чек ара жөнүндө мындай одоно түрдө мындай туура эмесирээк бүтүмдөрүн, ойлорун айтуу бул негизи туура меселе деп мен өзүм ойлойм да. Анткени чек арада ондогон жылдар кызмат кылган мен дагы Баткендеги кээ бир жаралып жаткан маселелерине менин деле түшүнүгүм жете бербейт да. Анын чечилишине менин да көзүм мындай жолун таба албай кыйналып калган учурлар көп болот да. Ошон үчүн мамлекеттик кызматкерлер может барып, көрүп, аралашып жүргөндүр, бирок жарандык коомдон эгер активисттер бар болсо, жана благотворительность менен заниматься этип аткан уюмдар бар болсо, жеринен барып, колдоо көрсөтүп, аскерлерге болобу, же жергиликтүү элге болобу, мындай жардамдарын өзгүлтүккө учуратпай көрсөтүп турса жакшы болобу деп ойлойм да. Бизде эмне? Ок чыкты, чыр чыкты, бир жума баардыгы жардамын көрсөтүшөт, бир айдын ичинде солгундап отуруп анан ошо менен токтоп калат да колдоо. Элдин түшүнүгүндө деле, аскердин түшүнүгүндө эле жылмайып күлүп коюшат да. Чыр чыкты, биз бир жума, бир ай бизге элдер көңүлүн бурат, жардам көрсөтөт деп, андан унутулабыз деген сыяктуу да. Ошондой бар да. Жанагы чек арада курман болгондорду эми ар бири жөнүндө баарыбыз тең жүрөгү сыйлады. Анан Элемандын эрдиги бүгүнкү күнгө чейин айтылып турат. Сиз ошол жигитти таанычу элеңиз. Ал жигиттин жанагыда эрдигин укканда жеке чек арачы катарында кандай бир ички дареметиңиз кандай акыбалда калды? Же биз билбей жүрөбүзбү? Биздин чек араны кайтарганын бардыгы Элеманда экенин билбей атабызбы? Бул биринчиден көрсөткөн эрдиктерин укканда, билгенде бул эң чоң кайгы, орду толгус жоготуп болуп атат бул жерде. Эң биринчиден өтө кайгылуу, жүрөккө катуу тиет. Алардын тууган уругун, ата-энесин, тууган кыргыздардын тууган уругу көп. Ар бир жоготууга өтө оор кайгы менен мамиле кылат эмеспизби? Аябай өтө оор орду толгус жоготуулар болду, бирок ошо менен эле бирге кыргыз элинен ушу элемандай болуп, көпчүлүгү бардыгы эле өзүлөрүнүн аскердик антына бекем турушуп, тапшырмаларын аткарып калышкан да. Ошон үчүн биздин чек ара коопсуздугубуз камсыздалып, аймактык бүтүндүгүбүз кемибей, бир да жерибизди алдырып тарттырып, азыр чырдашып отурбай, ошо сактап кала алышты да. Ошо чептен эрдин күчү бектегендей, чек арачы ошо чек арада болгон жоокерлердин тайманмастыгы менен, каармандыгы менен азыркы туруп турган акыбал ошолордун жеңиши деп эсептейм да. Анан жеке эле каза болуп калган чек арачы жоокерлерибиз эмес, эрдик көрсөтүп, аягына чейин өмүрүн мекенге арнаган. Ал жерде азыркы убакка чейин кызмат кылып жатышкан жоокерлердин эрдиктери ок тийип, жарадар болуп, азыр больницаларда да көптөгөн жоокерлер дарылануусун улантып жатышат. Булардын баардыгынын салымы бар да, баардыгы. Бирөөсүн бөлүп туруп анан бияка башкача көз менен карап, экинчилерин башкача көз менен караганга болбойт да. Бул жалпы чек арачылардын ошо күндөрү чек арага кайтарууга тартылган аскерлердин баарынын жалпы жеңиши деп айтсак ошол туура болот да. Анан мен өлөм, анан мен тирүү калам деп эч ким андай жерге барбайт. Бул бир гана Кудайдын буйругу. Өтө оор келет, багы досторун чогуу кызмат кылып жаткан коллегасын жоготуп алуу, бул ар бир жоокерге өтө оор жоготуу, мындай психологиялык эме алып келет да. Эмне үчүн мен эмес, эмне үчүн ал деген сепчи, мен колуман келишинче кылдымбы же кылбадым деген бул жерде айта берсеңиз өтө сөз көп да. Анан мен байкаганым ушундай болуп жатат. Бир аз бөлүп карагандары болуп атат да. Бул жерде жалпы Кудай бир жолу кайталап кетейин. Чек арачылардын, анан чек араны кайтарууга тартылган башка күч түзүмдөрүнүн
күчөтүүгө келген аскерлер да бар да. Ооба. Жергиликтүү элдер бар да, мергендер да бар да. Бишкектен, тияктан бияктан барган добровольцтер да бар да. Ошолордун жалпы жону, жалпысынын эми жемиши, жеңиши деп айтсак туура болот да. Ушул акыркы Баткендеги окуяларга байланыштуу мергенчилердин орду абдан мындай ролу дагы көтөрүлдү да. Чегарачыларга мергенчилер жардам бериш керек беле? Бериш керек эле. Акыркы жылдары менин билишимче мыйзамдарда кабыл алынып, алардын куралдануусуна да уруксат, курал сатып алуусуна да жеңилдетилген шарттар берилип, бир убагында бир туура мыйзамдар кабыл алынганын да укканбыз да. Жергиликтүү элсиз, жергиликтүү элдин арасында тоолуу райондор бар, кыйыныраак жол жүрө турган жерлери бар, баягы тыңыраак, алдуу күчтүү, курал колдонгонду билген адамдардын жардамы аябай керек болот да. Чалгындоо иштеринде. Чалгындоо иштеринде, жол көрсөтүү иштеринде, бир-эки кооптуу жерлерин карап бергенге, булар жергиликтүү элдин жардамы чегарачыларга керек. Туура колдонулса. Туура колдонулса. Мисалы азыр эми курултайда да сөз болду. Ошол жергиликтүү элдин мергенчиликке, ошо курал кармаганга, кылдат кесипкөйлүгү барларга курал таратуу боюнча. Ушунун экинчи жагы болбойбу? Мисалы үйүнө курал кармап отургандар жашоодо бирөө бири менен ызылдашат. Сенин тоогуң меникин огородума кирип кетти дешет. Же бул жагын башкача чечиш керекпи? Бул жагын башкача чечиш керек го дейм. Эми укук коргоо органдарыбыз бар да, Кудайга шүгүр. Керектүү саны боюнча деп да айта алам да. Аларды өздөрүнүн иштерин жүргүш керек. Алдын алуучу, учетко алуу дегендей баардык курал жарактынчы. Адамдардын аң сезими деле мурдакыдай эмес. Азыр өсүп калган, кургазорлору кеңейип калган деп мындай мыйзам менен эсептешет деген мааниде айтып жатам да. Кайсы жерде колдонсо болот, кандай сакташ керек деген ошол учурларды билишет, сактайт деген ойду айтып жатам. Куралды элге көбүрөөк бербейди, анан мунун зыяны тартып калабызбы деп чочулоонун мындай өтө катуу чочулоонун кажети жок да. Курал жарагыбыз может кимдир бирөөгө катуу тийип кетсе, катуу тийип кеткендер, бирок биз 2010-жылы курал жаракты көп эле элге таратып ийгенбиз да. Ал курал жарактын баары кайра кайтып келген эмес. 2005-жылы деле кеткен болуш керек анча-мунча куралдар. 2010-жылы 7-апрелде деле кетти куралдар. Бул чочулоонун эмеси жок анчалык. Өзүңүздүн канча уулуңуз бар? Мен 3 эркек уулум бар. Үчөөнү тең чегарачы кыласызбы? Эркек уулду болгондо башынан эле каалачыбыз. Эркек балалуу болгондо биринчи атын ошо уулуу баламды Азамат деп койгон элем. Экинчи баламдын атын Жеңишбек деп койгом, Жеңиштин үстүндө жүрсүн деп. Үчүнчү баламды Жаныбек. Жаныбек бир ден соолугу чың болсун деп. Баары бир аябай каалайм да. Аскердик ишке даярдаптырсыз да анда. Мен улуу баламды 3-4 класстан баштап спорттук кружокторго берип, ар бир тренировкасын контролдоп, 7-8 класска келгенде биз баягы казармаларда көп жүрөбүз да, жумушубуз ошого байланыштуу. Өзүмдүн чогуу иштеген коллегалар менен эле аралатып, 10-11 класста келгенде баягы кызмат кылып жаткан спецназ жоокерлери менен теңме-тең эле экзамендерди тапшырып, физподготовкадан, огневой подготовкадан, бассейндерден, плаваниядан ошолор менен эле тең катар результат көрсөткөнгө жетип калган да. Суроо берип калдыңыз, аягына чейин эле жооп берип коеюн. Бирок ошол уулум барбайм деп койду аскер кызматына. Ушунча даярдадым эле, ушунча бир тилегим менен аябай бир максат кылып, ушу мага окшоп форма кийсе, спецназда кызмат кылса депчи. Чоңоюп эр жетип, жакшы келгенде барбайм деп койду. Каяка кетти? Армияга барбайм деп койду. Көңүлү калганбы, же досторунун таасири көбүрөөк болдубу, же өзүнүн чечими ошондой болдубу, ошол мага оор тийди да. Демек, чөйрө ага башка таасир берди. Чөйрө ага башка таасир берди. Ал кызмат кылып жаткан спецназ жоокеринде эле кыска курал менен да, узун курал менен да, мектеп жашына жүргөндө эле чеберчилик менен колдонгонду мен ага үйрөткөн элем да.
күрөштүн түрү менен да машыкчы, дене бою да чың. Эми кыргыздын жаш өспүрүм жигити бирок армияга баргысы келбей койду да. Кайсы кесипке барайын деди? Элдин баары, азыркы жаштардын баары жанагы интернет тармагында эметкенге кызыгып атышпайбы? Айтишник. Айтишник, программист. Ал деле жакшы кесипкөй болсо жакшы коргоп берет өлкөнү. Берки эки уулуңуз? Берки эки уулум. Сиз эми ой даярдасам болбой калат экен, бул экөө деле барбай койсо деп сиз даярдагыңыз келбей калдыбы? Ички жан дүйнөдө көптөгөн түшүнүксүз нерселер болду. Муну чын айтыш керек да. Бирок эң кичүү уулум 3 класста бүтүп атат. Ошол өткөндө досторум менен турсам, папа мой командир деп атат. Я пойду в армию депчи, буду какой он есть депчи, то есть я буду командиром деп жүрөктү жылытып атат. Эгер ошол балам армияга барып кызмат кылып, же аскер кесибин тандап алса, кубануу менен кабыл алам да, колдоомду көрсөтөм. Мынабу чегарачылардын үй бүлөсүндө жана антип казармада жүрөсүңөр, балдар алыста, жана башка ушул нерседе башкача таасир берип калат го дейм. Аябай терс таасирин берет. Кечээ күнү эле майрамдын алдында балыкчыга барып, досумду куттуктап келдим. Бир убакта төрөлгөн баласы, кызы чоңоюп калган экен, сүйлөшүп отуруп, кызы 4 класска жеткиче эле 5 мектеп которду. Менин балам дагы, улуу балам 4 класска келгиче уже 5 мектеп которгон болчу да. Мунун баары кичинекей балдарга таасирин, аябай терс таасирин берет экен. Сабагынан начарлайт, улам мектеп алмаштырып, ар бир бала ар кандай болот да, мисалы кээ бир бала көтөрө алат экен, кээ бир бала көтөрө албай оор тиет да. Ошол жагын мен өзүм жеке байкаганым бар да. Баардык эле чегарачылардын. Балдар ошондой кылбаш үчүн силерди бир чегарадан экинчи чегарага которбой койсо болобу? Мындай түшүнүксүз суроодур балким, сизге мен туура эмес суроо берип атышым да ыктымал. Баягы коомчулукта бир ой бар да, аскер десе эле аскердик кызмат өтө эле оңой, формасын кийип алып эле, туфлисин тазалап эле ишрап басып жүрөт дегендейчи. Аскердик кызмат өтө оор да. Көптөгөн жанагы орусча айткандай лишение деген сөз бар го. Кыргызчада мындай көп нерселерге мүмкүнчүлүгү жок. Оорчулугу аябай бар да. Үй бүлөлүк жашоо шарттары дагы чынын айтканда оор эле да. Муну мен ардактуу эс алууга чыгып, граждандык жашоо менен таанышып, аскердик кызматтагы жашоо менен азыркы убактагы жашоомду салыштырганда, өзүм жыйынтык чыгара алдым да. Өтө эле оор келет экен да. Көп нерседен алыс калыптырсыңар, Көп нерседен мындай орусча айтканда лишённый болуп калат экен да. Мүмкүнчүлүгү жок. Эмне сунуш берет элеңиз ушул жаш чегарачылардын дагы жанагыдай сиздей кусалыгы болбош үчүн? Эмне керек дейсизби? Кандай сунуш, эмнени аткарышыбыз керек анда, мамлекет, эл? Ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сиз менен маектешип атам. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, интервью алса берип коюп атам. Мунун баары жөнү жок келип чыгып аткан жер эмес да. Мурда берчү эмессиз? Мурда берген да эмесмин, берейин деген оюм да жок болчу. 2022 жылы сентябрь айындагы окуялар ушуга түрткү болду да. 16 сентябрь катуулап кеткенде, Бишкекте жаткан ардактуу Эсалыда жүргөн депсе, элдин баары бир улгайган адамдарды элестетет болуш керек. Менин жамаатым, менин коллективим, биздин коомдук бирикменин мүчөлөрүнүн эң эле улуусу, сакалдуусу менмин да. 44 жаштамын. Калганын баардыгы 30-40 орто тегерегиндеги күчкө толуп турган алдуу күчтүү эле кишилер, жигиттер да. 17-синде эле уже сентябрда болдук. Сентябрдын 17-синде эле уже Баткенде болдук ужумда. Ал кезде эч кимге айтпагыла, билгизбегиле деген талап бар эле. Эч ким билген жок, эч ким байкаган жок, бирок жер-жеринен жардамыбызды көрсөттүк. Биз барганыбыз өтө пайдалуу болду. Чегарачылар демине дем кошулуп, дуктары көтөрүлүп, ишенич пайда болуп, айттык да, мына биз бир түндө келдик. Эгер кырдаал урушуп баратса, түндүктөн Бишкектен бизге окшогондо да жүздөгөндөр келет, даяр депчи. Биз эле жүздөгөн бала бардык, дагы келишет депчи. Эч бир нерседен коркпогула, аягына чейин тургула. Эл силерди колдоп турат. Эч нерседен кем болбойсуңар. Демек, чегарачыга
адамдык фактордун, адамдык мамиле керек экен. Биринчи Адамдык кезекте мамиле керек, колдоо керек. Колдоо керек. Анан чек-арачылардын ошо конфликттин кесепеттерин өз көзүбүз менен көрүп сезип калдык да. Анан чыры да бүттү, переговору да бүттү, тынчтык орноду, Бишкекке кайтып келдик. Кайтып келгенде балдар тараган жок. Эмне болсо да колдон келген жардамыбызды уюштуруп туралы. Чек-арачылардын үйүнү болуп туралы. Чек-арачылар бизде мындай проблема бар, биз бээрин жетишип атабыз, бээрин жетишпей атабыз, бул жерге мындай жардам керек деп айта алышпайт экен, ыңгайсыз болот экен да. Эми армиянын кишилери айта албайт. Аларга ыңгайсыз болот экен да. Биз ардегер катары жарандык коомдун ичинен өзүбүздүн үнүбүздү чек аранын пайдасына деп келтире жүрөлү деп уюшуп, коомдук бирикмебизди ачып, командир илгери деле сиз командир болгонсуз, азыр да алдыда жүрүп бериңиз деп, мына ошо милдеттерди тандап алып, ошентип анан элге акырын ыңгайы келген жерде бир кайрылууларды жолдоп атабыз да. Жок, туура кылып атасыз, туура кылып атасыз. Анткени эл баягы силер айтмайынча билбейбиз да, биз түшүнбөшүбүз да ыктымал, чек арадан алыс жашагандар, чек ара маселесин жакындан билбегендер. Балким жана сиз айтып атпайсызбы, биздин катарыбызда эң эле улуусу менмин, ардагерлердин. Күчкө толуп турган 30 балдар жумушсуз жүрөт ошо ардагер болуп деп. Балким чек арада кызмат кылуунун жаштык жана орусча айтканда возрастной ценз дейт. Ушул жашын балким узартышыбыз керек. Азыр деле мисалы чек арада кызмат кыла берет белеңиз, эс албасаңыз. Мен ардактуу эс алууга кетердин алдында мүмкүнчүлүктөрүм деле аябай көп болчу. Бардык жерге эле кызматка чакырып, кызматтан кет деген деле киши болгон эмес. Бирок чын-чынына келгенде мектепти бүтүп эле аскердик окуу жайы, андан кийин эле чек арада 10 жыл, башка күч структурасында дагы 8 жыл кызмат кылып, башайга 22 жыл кызмат кылып, 40ка келип калган кезибиз эле да. Анан 22 жыл аскердик кызмат оңой олтоң өткөн жок. Адамды аябай чарчатат экен. Анын ичинде баягы ден соолук кетет экен. Өзүн өзү эс алып бир калыптанганга мүмкүнчүлүк болбойт экен кызматта жүргөн учурдачы. Жанагынтип балдарга да көңүл бурулбай калып атат. Ооба, балдарың сенсиз өлөшөт. Ачык эле айтып коюш керек. Балдарың атасын көрбөйт чек арачылар. Уктап атканда келесиң, уктап атканда кетесиң. Бир карасаң төрөлгөн, бир карасаң мектепте окуп жүрөт, бир карасаң мектебин бүтүп атат да. Бул чын, ушундай чындык бар да эми. Келин балдарга күч келет экен да. Алардын чыдамына, курманчылыктарына мындай ыраазы эле болуш керек. Азыр сиздин сурооңуз боюнча предельный возраст деген мыйзам бар да. Ал предельный возраст туура эле. Ошол өткөндө да жогорку кеңеште каралып, колдоо таппай узартабыз дегенде ошо менен калды. Армияда жаш кадрлар иштеш керек. Улам жашын узартып кое берсе, армиянын жашы дагы картайып кетет. Жалпак тил менен айтайын да. Ошон үчүн ал туура эле кала берсин. Болгону эме да баягы мен кичине эс алайын дедим. Бир 3-4 жыл эс алып, өзүмө келип, ден соолукту карап, гражданка жакшыбы, аскердик кызмат жакшыбы, өзүм талдап көрөйүн бул жашоого бир келгенден кийин деп, өзүм тандап, өзүм бир эс алууга чыгып кеткен кезим эле да. Чек арада чыр чыкпаса, форманы да кайра кийбейт элек, колубузга куралды деле кармабайт элек, чек ара жөнүндө ойлобойт элек, биз өкмөткө ыраазы, бири-бирибизге ыраазыбыз, претензиябыз жок деп эле акырын жарандык күнүбүздү кечирип жүрө бермекпиз да. Анан мындай чыр-чатак чыгып атат, чыкпай койбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошол себеп менен биз балдарыбыз менен уюшуп, эметип турабыз да. Коомдон, элден туура түшүнүү керек чек арачыларга азырчы. Чек араны кайтаруу жеке эле чек арачылардын эле милдети эмес, мына биз менен сиздин. Азыр да сиз чек арага өзүңүздүн жардамыңызды берип жатасыз да. Канча киши көрөт, канча киши угат, ойлонуп калат. Кээ бир адамдары туура жыйынтык чыгарып калат иштеринде. Ар бир эле жарандын милдети деп эле ачык эле айта алам. Аны эл түшүнбөйт экен. Чек ара десе, чек арачылар кайтара берсин, менин ишим эмне дегендер да көп. Ата-эне деген үйдө чай ичип отуруп, тамак ичип отуруп, балдарга мамлекет жөнүндө, туубуз жөнүндө, кимдигибиз жөнүндө, эркиндигибиз жөнүндө, эгемендүүлүгибиз жөнүндө бир аз кобурап, ушунун баарын сакташ керек, коргош керек деп бир патриоттуулукка үндөп, кичине үн кошуп турса, үйүндө күн алыс болобу же майрам сайын болобу, бир туура сөздөрүн патриоттуулук темасынач, ошо баланын мээсине жүрөгүн орун ала берет. Ооба, бизде азыр бала бакчага, мектепке, университетке тапшырып коюшпадыбы? Ооба. Анан баарын эле мен эмес деген сыяктуу да, тигил кылыш керек, только мен эмес дегендей да. Ачык эле
может азыр айтсам сизге ыңгайсыз, может орунсуз болуп калышы мүмкүн, бирок Маселе жок, айтыңыз. той топур көп болот, туурабы? Туура. Чакан туугандар тобулуп алып пикникке чыгышат. Бир дасторкон жайып алып майрамдашат да. Ошондо башынан аягына чейин угуп отурсаңыз, ден соолук жөнүндө, жашоонун жыргалчылыгы жөнүндө, жакшы кийим, жакшы машина жөнүндө баары жок айтылат да, бирок бирөө дагы же аксакалы дагы, же акылдуу айым дагы, же бир жаш жигити дагы мекен үчүн, мекенди сүйөлү, мекенди коргой билели деген сөз жок. Тос айтса тосунда да жок, бата үйрөтсө батасында да жок да. Муну көп жерден байкап отурам да. Ошонун баары кандай десем, мекенди коргоо, мекенди сүйүү темасы биздин өлкөбүздө бир көмүскөдө калып кеткен деп айтканга мен ошентип айтам да, мен ошентип ойлойм. Эч ким мени күнөөлөй албайт болуш керек. Ушундай болуп турат азыркы акыбалыбызда. Биз ошого бир кичине салымыбызды кошолу деп мектептер менен иштерди алып барып атабыз. Анча-мынча макалаларды жарыялап атабыз да. Чек араны кайтаруу, армияда кызмат кылуу, бул баарыбыздын жалпы жонубуздун милдетибиз да. Эненин да милдети, армияга эчтешеси жок деп ойлойт да ал өзүнчү, эл деле ошентип ойлойт да. Бирок энеси баласын тарбиялап атканда, ай, жигитче өс, чыдамкай бол, сен кийин армияга барганда кызматыңды татуктуу кыл. Курал колдонгондо үйлөнүп, келип анан резервте болосуң. Резервте болосуң деген сөздөрдү айта жүргөнгө ошол айымда милдети. Сыймыктантып, түрткү берип, баланын жүрөгүнөн бир орун таап бериш керек да ошол теманы. Антесе болбойт. Кээде мындай ой келет да, жана жаш балдар баткенде, эми биз өзүңүз айткандай жакындан билбеген соң маалымат аркылуу билип аттык, жүрөктү титиреткен эрдиктерди жасап аткан. Биз аны баягы ата мекендик согушта көрдүк дегендей бир кинолордон көрүп жүргөнбүз. Бирок биздин ушул кашыбызда ошол жазалып атканда, мисалы мен бир топко чейин өзүбүзгө келе албай турдук да. Кандай дейсиз, ошол баатырлар, баатырча каза болгондор, ошолорду көргөндөр, ошолор менен чогуу иш кызмат өтөгөндөр азыр да жүрүшөт. Сиз ардагерлердин башын бириктирип атыптырсыз. Өзүңөрдүн милдетиңер ардагер катарында ошол жаштарга эң биринчи милдетиңерди эмне деп эсептейсиз? Бул кеңири токтоло кетейин ошогочу. Жалпы жонунан баардыгына бир аз түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айта кетейин да. Чек арадагы куралдуу кагылышууда спецназ подразделениялардын кылган иши, аткарган тапшырмасы өтө орчундуу, өзгөчө болду да. Эми алар элге жайылтылбай атайын жасалат. Жайылтылып атайын жасалат, көмүскөдө калып кетет. Көп учурда көмүскөдө калып кетет, бирок бул 2022 жылы чек ара коопсуздугун, аймактык бүтүндүгүн сакталып калышына бул мына чек арачы спецназ бөлүмүнүн кылган иши мындай ат көтөргүч, төө көтөргүч деп коет го, ошол сыяктуу да. Анан элге түшүнүктүү болуш үчүн спецназ подразделениялары бир кагазга азыркы чала сабат кызматкерлер, чиновниктер ойлоп атышпайбы? Спецназ деп кагазга жазып бир штат бөлүп берип койсок, болду, бүттү. Ал спецназ болуп калды депчи, өзүнүн тапшырмасын толук кандуу аткара алат депчи. Жок, андай эмес да. Өзүнүн күчүрмөн тапшырмасын аткарууга жөндөмү бар спецназ подразделениясы ошол даярдыкка келиш үчүн бул ондогон жылдар сарпталат да. Кандай деген күчүрмөн даярдыктарды өтүп, кандай деген мелдештерден, кандай деген бир чоң учениялардан, загран командировкалардан, повышение квалификация деп коет, переквалификация деп коет, слаживание деп коет. Бул көп эме аскердик өнөр деген бул оңой олтурган нерсе эмес да. Аскерлердин элитасы бул спецназ болуп аткандан кийин көп жумуштар өзүнүн ыраты менен жазылат дагы. Анан күчүрмөн ушундай согуштук тапшырмаларды аткара турган жөндөмү бар подразделениялар келип чыгат да. Алардын иши дайыма баш канжыгада. Ооба. Дайыма баш канжыгада. 99 жылдын аягында ошо спецназ чек араныкы ачылган эле, керек ушундай подразделение депчи. Ошол күндөн бери ушундай баштары канжыгада келе жатат да. 10 жыл мен да кызмат кылдым. Түптөп бөрү деген наамындагы бергенге мындай салымымды кошуп, чек аранын спецназына бир мындай кадыр баркым бар деп айта алам да. Анан ошо чек арачы бөрүлөрдүн кылган эмгеги алардык эмне болду. Алардын психологиясы ошого
тапшырманы аткарыш керек. Орысша айтканда любой ценой деген. То есть нету невыполнимых задач деген девистер бар. Спецназ бөлүнүп өтүч, аткарылбаган тапшырма жок дейт. Кайтарыш керек ошо границаны. Ошо значит 3 болобу, 5 болобу, алдыда канча киши келе жатат, ал мааниге ээ эмес да, алар аткарышат. Ошондой таризде булар аткарышты 2022-жылы көп жоготууга учурашты. Өлүм житим да көп болду, жарадарлары да көп болду да. Анан биздин эң биринчи милдетибиз чек ара спецназынын, бөрү спецназынын ардагерлери чек арада чыр чыкса, тез арада мобилизацияланып, өкмөт менен тил табышып, алардын сабын толуктоо. Алар менен кошо күчүрмөн тапшырмаларды аткарууга даяр болуу. Тезден жетип барып, тезден куралданып, даярдык бар да, бардык ветерандардачы. Аларды үйрөтүүнүн кажети жок. Алар бири-бирин тааныйт. Тактикалык жактан дагы даярдыгы бар. То есть даяр подразделение да, мында кыскача айтканда. Эң биринчи милдетибиз ошо болуп эсептелинет да. Эгер кырдаал курчуп кетсе, баарыбыз ошону серттешип алганбыз, анташып алганбыз, эч нерсеге карабайбыз, барабыз депчи. Ошо жерге жеткенден кийин анан калганын көрөбүз деген өзүбүздүн сүйлөшүп алган сөзүбүз бар. Өкмөттүн тиешелүү адамдарына да кайрылганбыз, кат жүзүндө да кайрылып койгонбуз, ОЖК-да кирип чыкканбыз. Эң биринчи милдетибиз ошол деп эсептейбиз да. Экинчиси чек ара жөнүндө коомчулукка кенен маалымат бере жүрүү. Анан патриоттук сезимдерди өзгөчө жаш өспүрүмдөрдүн арасынан мындай кеңири бир мындай ойготуу, көтөрүү, ошол темада иш чараларды алып баруу деп өзүбүз алдыбызга тапшырма коюп алганбыз. Ошо менен акырын уюшуп иш чараларды уюштуруп келе жатабыз да. Кайра жаралуу бир дареметин берсе жараткан, дагы эле ушул кесипке барат белеңиз же башка кесипти тандайт белеңиз? Эми мындай да, аскер адамынын аскердик наамы болот. Аскер адамынын басып өткөн кызматтык тепкичтери болот да. Эгер аскерди адамынын наамына, аброюна, басып өткөн тепкичине жараша, билген билимине, алган тажрыйбасына жараша кызмат сунуш болсо, Баткендеги чек арадагы кырдаалды эске алып, мен бармакмын. Бардык эле ардагерлер катары чакыруу болсо, өзүбүз эми барып суранбайбыз. Өзүбүздүн тажрыйбабызга жараша колдон келген салымыбызды кошконго аракет кылмакпыз да. Мирлан, биз эми азыр өзгөчө Манасты окуп аткан кез жаштар. Мына бул силерге дух берип атканда, эми ал патриоттук дух, мекенди сүйүү, ага чексиз берилүү, андан жанды аябоо деген бул айтылса, жөнөкөй айтылган менен бул шумдуктуудай эмгекти, анан укмуштуудай дареметти талап кылат. Аны башынан өткөргөн гана киши сезиш керек. Кыргыздарга эмне дух берет? Мен кыргыз чек арачыларына дейинчи тактап. Кыргыз чек арачылары, кыргыздын башка күч түзүмдөрүнүн жоокерлеринде ушу канында бар да, эржиликтүүлүк, чыдамкайлык, көптөгөн катаал шарттарда жүрдүк да. Баягы 22 жыл жөн эле өтүп кеткен жок да. Анан дайыма сыймыктануу сезимин пайда кылып турчу да. Кыргыздын жоокерлери бул бир башкача жоокерлер да. Анан ишеним артка кайтпайт, качпайт, коркпойт деген ишеним. Мына биз ушул көп балдар менен кызмат кылдык, көп адамдар менен ушу сезим дайыма бар да. Азыр да ишенебиз бири-бирине. Эгер бири-бириз тааныган, чогуу иштешкен балдар менен бизди хоть эми бардык эң кыйын, эң коркунучтуу участогуна жөнөтсө дагы бара бергенге даярбыз да. Ошо ишеним бар кыргыздын жигиттеринечи. Бул илгертеден биздин эл жоокерчилик заманда калыптанып каныбызга сиңип калгандыктан го деп ойлойм дагы. Анан эл арасында жазуубуз жок болсо да ооздон оозго айтылып келген ушу Эр Манастын эпосунун, Эр Манастын осуяттары, Эр Манастын мындай кандай десем бир дем берип, колдоп жүргөндүгү сезилет го деп ойлойм да. Андан тышкары көптөгөн жана Курманбек, Эртөштүк дегенде элдик чыгармаларыбыз, элдик эмелер бар да. Ошолордун баардыгы таасир берет. Мага жеке өзүм боюнча айтсам, ошо Манастан башталган да. Манас, Семетей, Сейтек,
Алым Сарык, Кулан Сарык, Кенен Батыр, Улкун тукумдары баардык китептерин окутап, Төштү, Курманбек, Жаңыл Мырза ушул темадагы китептерди көп окуганга аракет кылышымын, издеп жүрүп таап окушумун. Ошо китептердин эмеси таасиринен ушундай менин психологиям калыптанып калган деп ойлойм да. Демек, тарбия анан билим сөзсүз. Айрыкча улуттук адабияттагы мекенди сүйүү, мекенге болгон көз караштагы тарбиянын мааниси зор экен да. Сиз аябай туура айттыңыз да. Ушу сиздин сөзүңүзгө бир бекемдеш үчүн мен тарбия жөнүндө да бир оюм бар да, жеке оюм, эч кимге таңылай албайм, бирок азыр заманыбыз кандай болуп атат? Батыштын таасири күч алып атат. Илгерки Союздун мезгилинен бери келген тарбияга байланыштуу мындай өзүнүн неме критерийлери, стандарттарыбыз кичине калып калган. Жаштарыбыз изденип атат, чукуланып интернеттен табат, бияктан табат. Бир адашуу, тандап алуу кыйын болуп турган заманда турабыз да азырчы, мисалы үчүн. Көбүбүз ыйман жолу деп теги арапташып атабыз, турабы. Кээ бирөө светский жашоо биз Союздан калганбыз деп ата энесинин тарбиясы таасири күчтүү болсо, ошолордун артынан эле келе жатат дагы. Кээ бирөө такыр эле башкача болуп кеткен, батыштын таасиринен чыга албайчы. Ушул жерде мен айтат элем да, бул тарбия эң биринчи очередте турат экен депчи. Ыймандуу болуп, 5 маал намазга жыгылып, айымдарыбызга такыба оронуп алса дагы, тарбиясы жок болсо аны бир тыйын да. Биздин каада салтыбызга, үрп адатыбызга, менталитетибизге жараша элибизде калыптанып калган бир агым направление бар да, тарбия. Тарбия, баланы кандай тарбиялайт, келинди кандай тарбиялайт, эркек киши кандай тарбиялуу болуш керек деген ошолорду бир өзөк катары кармап туруп, ошо тарбия иштерин күч алтса, ошол бизге жетиштүү го дейм да. Анан кийин билимин ала берсин, билиминин натыйжасын көрө берсин, ыйманын бекемдей берсин, бейишке кире берсин. Мындай билими деле, күч кубаты, таланты, ыйманы деле, акчасы, байлыгы, мансабы деле эгер тарбиясы жок болсо, бул бир тыйын экен да. Мен ошо турмушта да көп кездештирдим да, ошо тарбия эң биринчи негизги ошо тарбиядан деп ойлойм да. Мирлан, дагы эмне айтпай калдың? Мисалы, бул көөдөндө бир айта турган дагы эмнең бар? Көөдөндө өспүрүм кезекте Союз турады. Союзду биз ушундай сыныктанып, дүйнөдөгү эң ири держава, экинчи дүйнөлүк согушта жеңгенбиз деп, ошо таасири менен пионер комсомол болуп, он кезде Союз турады. Рыночный экономикага туш келдикпи, биз ал кезде көп деле байкабай калдык, бирок каатчылык заманга туш келип калды да. Ошондо бизди байкелер, аталарыбыз чекебизден сылап атты. Чыдап койгула, жакшы заман келет, баары жок, жакшы болот депчи. Ошо өспүрүм бала, мен мына азыр 44кө келдим да. Ошол жакшы заман чыдап эле келатабыз, мындай жок да, негедир. Келеби келбеби да белгисиз болуп турат да. Көөдөндө ошол биздин элибизде, мамлекетибизде, өлкөбүздө бир жакшынакай бир жетишкен бир жашоо болсо деген да. Эл өзүнүн оокатын өзү эле кылып атпайбы? Мисалы үчүнчү азыр канчалаган сиздин деле туугандарыңыз, биякта турган жигиттин деле туугандары канчасы миграцияда жүрөт, туурабы? Миграция деген сөз канча деген үй бүлө кыйынчылыкка дуушар болуп атат. Баласы тарбиясыз, жана сиз биз экөөбүз сүйлөшкөн калып атат да. Бөтөн бир билип билбеген адамдар тарбиялап атат алардын балдарынчы. Ошол эле бала эртең эле чоң киши болот, кандай жол менен кетет, бул дагы бир маселе жаралып атат да бул жерде. Бакубат жашоо, мындай байып эле кетсин деген сөздөн алысмын, бир кенен жетишкендик жашоого ушу бир мамлекетибиз келсе, өзүнүн күч түзүмдөрүн жакшылап бир карап алса, мурун Европага салыштырып армиябызды теңдеп көрөлдү, анан уялып кайра токтотуп койчу, ой жүгүрткөндүчү. Азыр уялбай этпей эле мына Тажикстандын армиясынан кем эмес армиябыз болсо экен дейм да. Казакстандын армиясынан кем эмес армиябыз болсо экен депчи. Илгери авиациябыз бар эле, азыр Өзбекстандын авиациясы менен биздин авиациябызды салыштырып көрсөңүз, военный авиацияны айтып атам да. Менин тилегим, айта албаган эмем ошол да. Биринчи коопсуздук маселеси болсо, чек арабыз бекем кайтарылса, армиябыз аз санда болсо да бирок кесипкөй профессионалдык армия боло турган болсо, анан өлкөнүн ичи өсүп өнүгүү жана баары болот да. Менин көөдөндө вопросум ошол да. Жана чыр-чатак чыкпайт деген, чыгып кетпейт деген нерсени бул 23 жыл далилдеди. Жалгыз эле кыргыздар үчүн эмес. Ал дүйнөдө далилдеп койду. Мына сиз аскер кызматынын кишисиз, анын ичинен атайын
кызматтагы кишисиз, бөрүдөгү. Бул орустар менен Украинанын согушу. Сиз аскер кызматы катарында. Бизде ой мына улутчулдар Украинага кол салынып атат деп атат. Тигилер жок, орустар Украинанын территориясында чоң батыш менен күрөшүп атат деп атат. Сиз аскер кызматы катарында сиздин оюңузду билгим келет мен. Бул өтө болуп жаткан чоң трагедия да. Союз кезинде бир боордош мамлекеттер азыр кылымдан кылымга сөөгөчтүү душманга айланып бараткан согушту баштан кечирип атышат да. Эми бул жерде бардыгын эле белгилүү, бул геосаясатта кызыкчылык. Батыш менен орустардын кызыкчылыгы келишпей, ошо Украин мамлекетинин жеринде гана болуп жатат да согуш. Дүйнө бөлүнгөн атат. Дүйнө бөлүнгөнү жатат. Таасири бөлүшү болуп жатат да. Анан бизге сөзсүз бир кандайдыр бир деңгээлде кесепеттери тиет да. Ошого биздин өлкө дагы өз алдынча бир даярдыктарын көрсө, эл дагы ойлонуп, бир кичине жана коргонууга жөндөмчүлүк деп коет го, обороноспособность деген темага, ошого өзүнүн салымдарын кошо жүрсө. Мектептеги эле мугалим өзүнүн классын патриоттуулукка тарбиялап, мугалим деген бул ыйык нерсе да окуучулар үчүн. Биздин убакта ошондой болчу да. Мугалим деген бул ата-энеден өйдө турчу кадыр баркыжагыч. Ошол иш-чараларды уюштуруп, мектеп директору баш болуп, мектеп коллективи мугалимдердин бир мектептин ичинде бир 23 февраль болобу, 9 май болобу, бир мындай иш-чараларды аскердик, мекенчилдик бир сапаттуураак өткөрүп турса, ошолор окуучулардын эсинде калып кетет да. Мектепте окуган жылдарды кайра кайтып келбейт, болду, өтүп кетет. А бирок ошол баланын, кишинин жүрөгүндө бир аябай жылуу элестер менен калып кетет да. Ошону бир сезип туруп, ошо мектептеги иш-чаралар байма-бай анан сапаттуу өтүп турса деген тилегим бар да. Ошон үчүн көп кайрылам мектептерге. Акыркы окуган китебиңиз кайсы? Акыркы жылдары китеп окуганга деле чолобуз келбей калды. Бирок мен ушундай эме менен айтып берем. Кыргызча жазылган биздин убактагы баардык китептерди окуп чыккан элем да. Баардыгын. Мага эң жакканы Төлөгөн Касымбектин Сынган кылыч, Келкели, кыргыздар китептери жыйнактары, Кызыл Тебетей, кыргыздын тарыхына аябай бир көңүл бөлүп, бир мындай изилдегенге аракет кылчумун да. Ошол китептер мага тарыхый эмелер аябай жагат эле да. Акыркы убакта жазылган китептер мындай көнүмө толбойбу, мындай мен окуганга мындай кызыккан жокмун да. Азыр сизде мүмкүнчүлүк бар. Ушул чек арачы катарында бутуңуздун башынан ар бир тал чачыңызга чейин чек арачы катарында балдарга, келечек муунга, айрыкча уул балдарга эмне дер элеңиз? Жаш муундарга, уул балдарга ушу кийин чоңойгондо ушу мекенди коргоого, мекенди сүйүүгө өзүңөрдүн салымыңарды кошкула, ошо кошконго өзүңөрдү даярдай жүргүлө деп айтып кетмекчимин да. Дене боюңарды чың кылып деген, спорт менен машыгып деген, эрк деп коет, орусча айтканда характер, чыдамкайлыкка өзүңөрдү тарбиялап, ата-энелердин да, мугалимдердин да салымы болуш керек. Армияга бир мындай бир аз даярдык алып, өспүрүм анан барыш керек да. Армияга барарым, барып алып, анан кызмат кылам, кылбайм, качам, качпайм деп айырдеги аскер кызматкерлерине проблема жаратпай, мындай сүйүнүп, мен медкомиссиядан өттүм. Мен ден соолугум чың экен. Мен чек ара кызматына кабыл алындым. Значит, текшерүүдөн өттүм. Менин дүйнө боюм, күч кубатым ошого татыктуу экен деп. Анан чек арачылардын окуу программалары башка күч түзүмдөрүнөн өзгөчө болуп турат. Чек араны колуна автоматтык арматып эле кайтар десе, ал бала барып кайтара албайт. Аны окутат, үйрөтөт. Ошол программаларды өздөштүргөнгө аң сезими жөндөмдүү болуп, бир татыктуу бир жоокер болсо деп ойлойм да, ичименчи. Ошо жаш муундарга ошону айта кетет. Армияга чейин машыгыш керек, Армияга чейин машыгыш керек. Бул кагаздарда дагы, мыйзамдарда дагы көрсөтүлгөн, бирок аткарылбай келатат. Элдин баары ойлойт, армияга балам берип коем, болду, бүт ошол жооп бересиз деп. Жок, армияга чейинки даярдыктарды болуш керек да.
армияга чейинки даярдыктар болуш керек. Мирлан, бүгүн өзүңүздү көрүп мен көзүм тоюп мындай. Биз эми биринчи эле чек арачыны дайыма экрандан көрөбүз да. Өлкөнүн биринчи чек арачысын. Анан сизди көрүп дагы баары бир чек ара мындай татыктуу кишилердин, балдарыбыздын колунда экен деп мындай эже катарында, аял киши катарында ыраазы болдум. Ошол баары бир биздин келечегибиз ошол өсүп келаткан муундан көз каранды, анан анын кандай тарбияда, кандай билимде экенинен 100 эсе көз каранды болуп турат. Бүгүн убактыңызды бөлүп келгениңизге мен ыраазычылык билдирем, майрамыңыздар менен. Эми иттин ээси болсо бөрүнүн кудайы бар дейт. Жараткан өзү колдоп, кыргызда жакшы сөз бар, ошол эрдиктин, шердиктин пири колдоп жүрсүн. Урматтуу замандаштар, деги эле мекенди коргоо деген шумдуктуудай сыймыктуу, жүрөктү солк эттирген кесип бар. Мына ушул кесипти аркалап жүргөн биздин балдарга, ошол кесиптен ардагер болуп, азыр эл арасында граждандык жөнөкөй жашоодо жашап жүргөндөрдүн бардыгын мен кечээки майрамы менен куттуктайм. Чек ара биз үчүн көздүн карегиндей сакталыш керек. Аны билип билбей чек араны каалагандай калчоого эч кимибиздин акыбыз жок. Сөз менен дагы, курал менен дагы, билим менен дагы, тарбия менен дагы коргош керек экен. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.